Акыркы 3 жылда мен мамлекетке сунуштаган 3 ой-мүдө пландарым ишке ашты. 3 сунушум ишке ашты. Мамлекет тарабынан аткарылды. Ишке ашты. Ал мындай пландар болчу. Биринчиси, элге, өлкөгө тынчтык берип аткан бузуку оппозицияны камоо. Экинчиси, вор Камчы Көлбаевди көзүн тазалоо, жакаматып жок кылуу. Ал эми үчүнчүсү болсо, чоң мушрик, ширк келтирген адамдын кызылын кайнаткан Арслан Алайды көзүн тазалоо, камоо. Мына ошол 3 планды акыркы жылы 3 жылдан бери эле тынбай кашып келаткан. Оппозиция боюнча айтарым. Эсиңерде президент Садыр Жапаров бийликке келгенден биринчи, экинчи жылын ашмалтай саясат өткөздү. Мындай айтканда, бийликтин алгачкы жылындагы Садыр Жапаровдун ашмалтай жылдары деп деле койсо болот. Же баягы эл түрмөдөн бошотуп келип 80% менен президентке шайлагандан эйфория болуп кетти, же өзүн жоготуп койду айтор. Биринчи, экинчи жылы Садыр Жапаровдун ашмалтай жылдары болду. Ашмалтай деген кандай? Ошол тиги эскилердин баарын кечирди, керек болсо чоң бийлик кызматка коюп баарын караган жок. Кимиси кайсы, кимиси коррупционер, кимиси чегич, баарын эле подряд эле көтөрмөлөп эле кечирип эле кеңпейлин көрсөтүп атты Садыр Жапаров. Керек болсо Акаев келип кетти. Кенен басып, кенен чонун басып кетти Кыргызстанга келип. Чуть ли не Бакиевдин келери калды. Анан мен мындай көрүшкө чыдабай отуруп, дегенде кубаттап колдоп келаткан андан кийин мындай көрүштөрүн карап отуруп чыдабай кеттим да. Былтыр эсиңерде бир интервьюм бар. То есть интервью эмес, бир видеом бар. Видеодо кухняда токтун эти кесип отуруп Садыр Жапаровду катуу сынадым. Сен эмне кетенчиктейсиң? Сен эмне баш аягы жок башалама саясатың? Камабайсың деди. Башыңа чыкты уже оппозицияны. Бүт баарын тең ата кылып алдың өзүңө. Эмне мынча эркиң бош? Аркаңда 80% эл колдоп келгенсиң. Деп айтып осун жаганча 2 ай өтпөй 3 айдан кийин камай баштады. Подряд камады. Кемпирабад боюнча баарын камады. Кемпирабад деген ал болбой эле чыгыл. Бекназарым баш, Мадубам төш кылып баарын камады. Куйруктары дагы эле отурат үзүлбөй эле. Сотуда болот окшойт жакында. Бул бир планым ишке ашты, бир советим, чоң советим. Экинчи планым мына уже 2 жылдан бери кашап келаткам. Напчып келаткам. Калтый албайсыңар. Интернет деген чоң архивде 20дай видео менен турат. Могу элди бузуп бүттү. Вор Камчы Көлбаев. ОПГ лидери. Керек болсо бунун башына Америка $5 миллион салган бизге берилет деп. Же берип салбайсыңарбы? Же болсо камабайсыңарбы деп бийликке айтып аттым. Вор Камчы Көлбаевдин өзүн айтып аттым. Оңолу жолуна түш, исламга кел, тоо кыл. Пожертвуй ошо баскан $миллиондордун баарын элге. Деп какшап келген үчүн былтыр кол салып уюштуруу, кол салышып, мени даже больницага жатып чыкты 15 күн. Көлбаевдин бандиттерге кол салып. Ошо менен могоп калат деп ошо чыгып келип кайра отуруп жүрдүм. Сен жоготуш керек. Керек болсо бүт. Школьниктен бери воровской демен жашап калыптыр. Вор уустап калыптыр. Келечек мунду бустуң деп какшана бердим кайра эле чыгып келип. Чык дуэлге эркек болсоң. Сен найзик деп эсептеп жүргөн, душасы найзик деп эсептеп жүргөн. Керек болсо Пушкин Лермонтов дуэлден өлгөн. А сен ошондо баатыр чык дуэлге деп айтканың видео менен турат. Кактус медиада. Коркок Көлбаев качып койгон. Жаны таптууда. Жанын баары алып тынчты акыры. Муну акыры бийлик чыдабай кетти окшойт, мен алып напчы бергениме. Же ошо пландар дал келип калды айтор. Аны да атып өлтүрүп жок кылышты. Туптура калды. ОПГнын башынга чапты, баарын кырып атасыз. Бул мен экинчи планым ишке ашты. Муну калтай албайсыңар.
интернеттегі чоң архив турат. Ал эми үчүнчү сунушум ой мүдөм. Арслан Алай бойынша болды жанагы мушрик, чоң мушрик, ширк келтирген, өзүн Кудай деп эсептеген. Мунун кесир-кесепетинен мамлекетибизге ошо ар кандай бали апаттар түшүшү мүмкүн болчу, мүмкүн түшүп аткандыр. Анткени Алла Таала өз шариаты Куранда айткан, сүннөттө айткан. Алла Таала айткан, керек болсо ойношчулукту кечирим деген, керек болсо киши өлтүргөндү кечирим деген. Бирок ширкти гана кечирбейм деген. Ойлоп кой, Арслан Алай деген чоң ширк келтирип, не то что Аллахка бирөөнү теңеди. Ширк келтирип, өзүн Кудай деп эсептеди. Бул да көпкөнчүлүк да совсем эле, чектен чыккандыкта. Анан аягында мен акыркы бир ай налып тапсырдым. О кандай бул? Арслан Алай эмне камабайт? Эмне көптүрүп дөгүштү коюп коет? Деп айтканым, власть эмне оосун ачып отурат? Деп айтканым, таасир эттиби? Арслан Алайдын өзүнө оозун айттым. Өзүн айттым, сен акмаксың. Кудайдын балекетине бар. Бир гана Аллах бар деп айткан видеомду 1 миллион киши көрдү. Ошо сөзүм таасирде акыры Арслан Алайды каматтырышты. Ошентип мен айткан нерселердин баары болуп кетет. Оппозицияны камоо, Көлбаевди жок кылуу, Арслан Алайды камоо, мына. Же бул азыркы бийликтеги Садыр Жапаров Ташиев менен 11 жылдан бери идеясы чогуу келгенден дагы эле же идеяларыбыз бирдей иштейт, үчөөсүнүн идеясы дагы бирдей иштейт. Же мен советимди эске алып атышат. Башында тоғытпай ешкен, эми советтеримди эске алып атышат болбосо. Болбосо соответствует наши идеяларыбыз. Андыктан ушунакай, анткени советтерди ого жүрүш керек. Анткени адам кеп кеңештерге муктаж, канча акылды болсо деле. Жаңылыкашы мүмкүн. Ошон үчүн буюрса оңолуу жолуна чөбүз, баары жакшы болот.